Анан бул жерде апалар турат. Ошо апаларга кайрылып бир айтып коеюн. Апалар, менин апам жакында пандемия менен ооруп калды. Пневмония менен. Анан мага кабар келди, апаң ооруп калды деп. Эркек башым менен үйдү култап алып буркурап ойладым. Не себептен дегенде, ушул бойдон апамды көрбөй каламбы деген сезим өтө оор сезим. Кокус бирдем болуп кетсе эмне кылам? Ушул сезим оор сезим экен. Мен айтайынбы? 90га чыксаң да апаң болсо картайбайт экенсиң. Казактардын бири бар, анасы бар адамдар эч качан картаймайды деп. Ошондо буркурап ушуга ыйладым. Экинчи, апам бирдем болуп кетсе, аркамдан дуба кыла турган ким бар ошо койгон. 24 саат бою сага дуба кылган бир гана апа экен. Атадан чалып дуба кылбайт, достагы бир тууганда калган жарымда. Ошон үчүн апа барда ден соолук чың болот экен, сөз өтүмдүү болот экен, жүзүңдө нур болот экен, ырзкың эдем болот экен, берекелүү болот экен, тилектериң кабыл болот экен. Айтат, апа кеткенде 3 нерсе кошо кетет дейт. Ден соолук мурдагыдай бекем болбой калат дейт. Тилектериң мурдагыдай кабыл болбой калат дейт, ырзкың мурдагыдай жеңил болбой калат дейт. А биз болсо жигиттер энеңди деп сөгүп атабыз, ушуну таштайлычы. Энеңди деген сөгүш менен кошо апага болгон сүйүрма жүрөктөн чыгып кетет экен. Эне байкуш ичинде көтөрөт, орунда, жолунда, колунда, анан өмүр бою жүрөгүндө көтөрөт. Эмнеге сөгөбүз? Биринчи апаларды сыйлап батасын алалы, ошондон өгөбүз. Аталарды сыйлап батасын алалы. Азыр кой балам деп ата, апа айтып атат, биз жаман көрүп атабыз. Бир учур келет, кирсең, атаң менен апаң отурган төр бош калган болот. Ошон үчүн апалар сыйлаган коом болот. Анан чыгыш батышта жүрүп, мен Японияда окудум, Америкада, Польшада, Турцияда, Литвада окудум, Германияда, Австрияда окудум. Анан азыр замминистр болуп иштейм. Карьерада жүрүп, апама кызмат кылбаптырмын, кызмат кылып калгыла. Колун жуп, бутун жуп, бетинен өп, тамандан өп калгыла. Бул жерде жигиттер турат. Аялдарына күн сайын айтат, алтыным, берекем, жаным, кашың карлыгаштын канатындай, оозуң оймоктой, мурдуң омуздай, мен сени сүйөм, жакшы көрөм. Апасына бирде айта элек ошолор. Мен сени жакшы көрөм деп. Мурдагы президенттин гитара менен ырдаган ыры бар. Бир эле өтсөм, бир эле өп алсам деген. Апасы ырдаган ыр экен. Апа тирилип келсең, бир эле өп алсам, баардыгын берет элем деген. Чечкенин президенти айтып атат, атам тирилип келип бир кучактай турган болсо, бир эмес 7 өмүрүмдү берет элем, ойлонбой туруп деп. Ошого ата-апалар сыйлаган коом бололу. Ата-апа батасын бербесечи, бир да алтының жардам бербейт, бир да гениң жардам бербейт, бир дагы билимдин жардам бербейт. Бизди Америка ойлобойт, бизди Россия ойлобойт, бизди Кытай ойлобойт. Кыргызстанды көтөрүшкө алар милдеттүү эмес. Кудай кааласа Кыргызстанды биз өзүбүз көтөрөбүз. Бизге батаңыздарды бериңиздер. Кыргызстан кудай кааласа келечеги кең. Мындай ыймандуу балдар, кыздар пайда болду. Жетилди. Эми биздин жолубуз ачылат. Биз кудай кааласа Азиянын арыстаныбыз.